калыбына келүүчү энергия булагы тууралуу уктуңуз беле? Анын кандай пайдасы бар? Органикалык калдыктарды энергияга айландырса болобу? Мына ушул суроолорго жооп алыш үчүн бүгүн биз Кирсев программасынын консультанты Нурланбек Ирисовду студиябызга чакырганбыз. Кош келдиңиз студиябызга. Саламатсыздарбы? Биринчиден рахмат, студияңыздарга чакырып, бул боюнча бир аз маек курганга мен аябай кубанычтамын өзүм да. Себеби дегенде элге бул пайдасы тийет деген бул актуалдуу темалардын бири болду, сиз айтып жаткан. Нурланбек мырза, алгачанда өзүңүздөрдүн компания тууралуу кыска түшүндүрмө берип кетесизби? Эмне болгон компания, экология менен кандай анын байланышы бар, Макул. Кирсев программасы бул Европанын реконструкция жана өнүктүрүү банкы аркылуу иштелип чыккан программа. Кыргызстандын аймагында 2012 жылдан бери өзүнүн ишин алып келип жатат. Ошол 12 жылдан бери 3600дөн ашык долбоорлорду ишке ашырып, 55 миллион доллардан ашык суммадагы акчалар таратып, көп элге пайдасын тийгизди. Айта кете турган болсок, Кирсев программасынын башкы офиси Бишкекте жайгашкан, Суюмбаева 181А дарегинде. Ошондой эле Нарын жана Ош шаарларында дагы ушундай өкүлчүлүктөрү бар. Биз ушул боюнча өзүбүздүн ишибизди алып барабыз. Негизги багытыбыз болуп бул энергияны үнөмдөө, энергия и ресурстарды үнөмдөө боюнча ишти алып барабыз. Энергияны үнөмдөө дегенде ошол эле жаңы технологияларды кирүү, жылуулукту сактоо маселеси, ошондой эле могу альтернативдүү энергия, мындайча калыбына кайтарылып келүүчү энергия булактары боюнча ишке киргизүү боюнча иш алып барабыз. Жакшы. Анда темага байланыштуу суроолорду берип баштай берейин. Калыбына келүүчү энергия булагы деген эмне негизичи? Элде ушул боюнча түшүнүк барбы? Мындай эл түшүнө турган жалпак тилде түшүндүрүп бересизби? Энергияны өзү эки түрдүү жол менен алсак болот да. Бул калыбына келүүчү энергия булактары. Бул деген кайра өзүнүн ордун толтуруп тура турган булак болуп эсептелинет да. Мисал катары ала турган болсок, күн энергиясы, шамал энергиясы, дагы геотермалдык энергия, ушундай энергиялар бар да. И ошондой эле калыбына келбөөчү булактар бар. Бул нефть, газ, көмүр сыяктуу ушундай отун энергиялары бар да, энергиясы. Булар көбүнчө өзүнүн баягы терс таасирлери менен белгилүү. Кайра калыбына келүүчү ушул энергия булагынын кандай түрлөрү бар? Кайсы түрлөрү жайылган көбүрөөк? Өзү көбүрөөк гидроэнергетика, суудан алынчу энергия бар. Күн энергиясынан алса болот. Шамал энергетикасы бар. Бизде ушул көбүрөөк ушул үч түрү көбүрөөк жайылган бизде. Негизи канча түрү бар? Түрүн айта турган болсок, көп эле болуп кете берет. Бизде эми көбүрөөк ушул үчөөнү айтканын себеби энергияны бөлүп чыгарууда, вот иштетип жайылтууда гидроэнергетика көбүрөөк орун алган да. Себеби дегенде биз Кыргызстан тоолуу аймак болгондон кийин сууларыбыз көп. Ошондон электроэнергия өндүрүп алабыз. Андан кийин күн энергиясы окумуштуулардын айтымына караганда 300 күндүн тегерегинде күн тийип турат, 280-300 күн. Ошол күндү пайдалансак болот. Андан нары азыраак возможность бул шамал энергиясына тийишелүү. Кыш айында, ушул кыш мезгили келгенде Бишкек менен Ошто абанын булганганы аябай билинип атпайбы? Бул боюнча экологдор дагы тынбай айтып келет, жергиликтүү бийликке. Анан ушул турак жайлар, ТЭЦтер дейли, ышты азайтыш үчүн кандай энергия эффективдүү чараларды колдонсо болот да? Кандай сунуштарды берет элеңиз? Анан ошол чараларды колдоно турган болсо, алардын чыгымдары кандай болот? Ошол жактарын да кененирээк түшүндүрүп берсеңиз. Өзү белгилүү болгондой, бир нече жылдардан бери биздин борбор шаарыбыз Бишкекте
түтүн маселеси аябай курч туруп калды. Бишкектен кийин эле Ош шаары дагы түтүнгө толуп турат кышкы мезгилдерде. Бул эң туура эле айтып аткан маселелердин бири да ушуларды чечүү жолдорду айта турган болсок, ачыгын айтканда бул энергоэффективдүү решениялердин бири болуп, бул имараттарды жылуулоо деп ойлойт элем да. То есть имараттарды жылуулай турган болсок, биз азыраак көмүр, нефти, газды иштете турган болот элек да, именно кышкы учурда. Себеби дегенде жылытылган, комплекстүү түрдө жылытылган имаратта бул азыраак көмүр иштетилет, электр энергия, газ иштетилет. Ошонун эсебинен бул решениянын бирден бир түздөн түз бир решениясы болот эле деп эсептейм да. Дагы тепловой насос дегендер бар. Жылуулук насостору деген бар да, үйлөр жылытууга багытталган. Бул тепловой насосту айта турган болсок, жылуулук насостору 1 киловатт электр энергияга 3 киловатт, 4 киловаттка чейин жылуулукту бөлүп чыгарган мүмкүнчүлүк бар да. Бул жаңы технологиялардын түрү болуп эсептелинет. Андан сырткары дагы ошол эле күн панелдерин орнотсок, көбүрөөк орнотсок болот. Бул чоң возможносттордун бири болуп эсептелинет да. Бизде азыр ошол нерселер колдонулуп атабы? Бул сиздер анализдеп көрөсүздөрбү дегеним? Ооба, сөзсүз түрдө биздин эмелебиз боюнча, эсептөөлөр боюнча бул базар, бул рынок эми гана өзүнө түшүп келе жатат да. Потенциалы чоң. Себеби жана мен айтып кеткендей, жылына 300 күн тийип атпайбы? Биз ошону бекер түрдө алып пайдалансак болот да. Бул деген экологияга эч кандай зыянын тийгизбей турган бир решениялердин бири болуп эсептелинет. Күн панелдерин орнотуу. Бул жерде күн панелин орноткондо күн нурун бул электр энергияга өндүрүп иштетип чыгаруу болот да. Күн панелдеринин дагы өз түрлөрү бар. Монокристаллический, поликристаллический, гибкий деген түрлөрү бар. Анан баасына ылайыктуу, сапатына ылайыктуу ушул нерселерди алып орнотсок боло берет. Баасы боюнча айта турган болсок, бүгүнкү күндө Кыргызстанда көбүрөөк ушул борбордон башталат экен да, баардык эле жаңылыктарчы. Бизде ушул Бишкек шаарынан көбүрөөк эле жайылып келе жатат күн панелдерин орнотуу. Бара-бара мен ойлойм, могу биздин дагы чоңураак шаарларда, андан кийин кичинерээк мына дагы айыл аймактарга дагы жетет деп ойлойм да. Мунун бааларын айта турган болсок, сапатына ылайыктуу болуп туруп, где-то $1000 тегерегинен баштап туруп $2000 тегерегине чейин барат 1 киловаттын орнотконго. Бул деген независимый баягы көз карандысыз болуп калышы мүмкүн. Эгер үй бүлө бир өзүнө ошондой солнечный станцияны кое турган болсо, бул жерде ошол мощностуна ылайыктуу коюлат. 1 киловаттан 5 киловаттка чейин бир семьяга кое турган болсо, ошол жетет да үйдүн ичине. Нурлан мырза, калыбына келүүчү энергия булагынын экологияга дейбизби же климатка дейбизби кандай пайдасы бар? Муну эмне үчүн экологдор бул кайра калыбына келүүчү энергияны сунуштап жатышат? Жакшы суроолордун бири. Экологияга кайра калыбына келүүчү энергия булактарынын эч кандай зыяны жок да. Мунун дагы кандай болгону дагы ар нерсенин өзүнүн плюсу болот, минусу болот да. Экологияга эч кандай зыяны жок. Бул завод-изготовитель ошол сатып атканда 25-30 жылга чейин гарантиясы менен сатат да ошол күн панелдеринчи, мисал катары айтып атканыбыздачы. Бул деген ошол 25-30 жылда өзүн канча эсе актап иштеп берген мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул түтүн бөлүп чыгарбайт, башка эме кылбайт. Бул күн нурун алып туруп, күн нурун электр энергияга преобразовать этип туруп иштетип берет. Бул деген комфорт болот. Бул деген постоянно электр энергияга мындай өзүңөргө кала турган мүмкүнчүлүк да. Электр энергияны өзүңөр иштеп, өзүңөргө иштете турган, иштелип чыккан энергияны өзүңөр иштете турган возможностьтор болот. Андан сырткары жана бир айтып аткансыз эле дагы кандай түрлөрү бар. Шамал энергиясын ала турган болсок, Кыргызстанда эми ал бир аз кыйыныраак, ачыгын айтканда. Бул үчүн ал шаймандар өтө кымбат турат да. Кымбат турганы менен анан дагы ал минус жактарын айта турган болсок, вибрация болот. Учкан куштарга бир аз зыян тийиши мүмкүн. Анан кымбат, өзүнүн акташы дагы бир аз эмерээк болот.
Постоянный шамал болуп туруш керек. Ал үчүнбү? Ал үчүн күн панелдеринин минус жактарын бири ушул жанагы погода, аба ырайы дагы эме болуп калышы мүмкүн, роль ойноп калышы мүмкүн. Баягы күн постоянно тийбей калган учурда анын баягы выработка электроэнергия азайып кетиши мүмкүн. Ушул жактары бар. Күн тийбеген учурда ал ошондо күн панелдери иштен чыгып баштайбы акырындан, кандай болуп калат? Күн тийбеген учурда күн панелинин атайын аккумуляторлору бар. Электроэнергияны ошол аккумуляторго өзү топтоп алат. Мисалы үчүн түндөсү күн тийбейт да. Ошол учурда аккумулятордагы энергияны иштете сарптай баштайт да. Ошол потребляемый мощностька ылайыктуу иштеп берет. Өзүнүн иштеп бериш мөөнөтү 25-30 жылга чейин, жана мен айтканда да гарантиялары менен завод изготовительдер сатат. Бул сапатына жараша болот да, баасына, сапатына жараштуу болот. Негизинен ушундай. Калыбына келүүчү энергия булагына өтүү үчүн мамлекеттик деңгээлде эмнелер аткарылыш керек анда? Балким бир кандайдыр бир мыйзамдарды кабыл алыш керек. Эмнелерди сунуштай аласыз? Бул боюнча мамлекет тарабынан биринчиден эле ошол бюрократизмди азайтыш керек го дейм. Мисалы үчүн чакан гэстерди, микрогэстерди курайлы дейт. Күн энергиясынан алуучу панелдерди коюп бизнес катары иштетип элге сатайлы деген учурлар болуп атат. Ошол учурда бир аз бюрократизм да көп болуп калып атат да. Ачыгын айтканда, эгер ошону азайта турган болсо эл көбүрөөк баштайт эле. Анын сөзсүз түрдө бул жерде мамлекеттик дагы колдоолор керек, сөзсүз түрдө. Ушундай иштерди ишке ашырган какой-то бир мотивация керек. Ушундай жактарын неме кылса жакшы болот. Мамлекет биринчи эле өзүнөн баштаса дагы жакшы болмок да. Мисалы үчүн мамлекеттик ишканалар толтура да, Бул жерде ошол мамлекеттик ишканаларга как экспериментальный катарыбы же башка эме кылып күн панелдерин орнотуп, электроэнергиянын өзү менен өзүнө жете турган кылып туруп иштетсе, аябай сонун бир практикалардан болмок да. Бизде барбы ошондой практика азыр мамлекеттик ишканаларда? Ооба, Бишкекте Кыргыз технологиялык университетинде коюлган ушундай өзүн өзү камсыздап турганга электроэнергия менен. Дагы башка эми көбүрөөк бул бизнес тармагына көбүрөөк тиешелүү болуп атат. Бизнес тармагына себеби дегенде электроэнергия сөзсүз түрдө керек экен да, себеби дегенде электроэнергия болбой турган өчүп калса же болбосо үзүлүшкө учураган учурларда бул товардын чыгышына тоскоолдуу зыян тийгизет экен, же болбосо сакталып турган товарларга зыян тийиши мүмкүн. Ошон үчүн бизнес муну көбүрөөк өздөрү ишке ашырып жатат да. Азыркы учурда ушундай мисал катары айта турган болсок, биздин Бишкектеги офисте толугу менен эле ошол бүт аракет кылып жатабыз күн панелдерин өткөнгө. Күн панелдеринин жанагы гибриддик мындай эмелери бар да, гибриддик түрдө алган немелер бар, оборудованиясы бар, же болбосо түздөн түз алып туруп иштетип берген эмеси бар да, оборудованиялар бар. Күндөн напрямую алып туруп сразу выработка кылып берген күн панелдери бар. Ошол гибрид деген бул мисалы үчүн ошол ишкананын потреблениеси 10 киловатт боло турган болсо, гибриддик 7 киловатт коюлган болсо, ошо жетпей калган киловаттарды бул электроэнергияны ресттен сатып алгандай эле ала берет, иштетип чыкканын өзү иштетип колдоно берет да. Кайсы бири эффективдүү? Гибридный станциялар эффективдүүрөөк болот. Себеби жетпей калганын ала берет да, ошол жердечи. Берки напрямую иштеткендер, алар көбүрөөк ошол жанагы тоолордо деп коеюн, мисалы үчүн электроэнергия өткөрүлбөгөн жерлерге ошолор удобныйраак болот. Коңшу өлкөлөр дейли, мисалы калыбына келүүчү энергия булагынын кайсы түрүн кантип пайдаланып жүрүшөт? Сиз бир мындай көрүп, билип, ошол боюнча маалыматыңыз барбы? Анан Кыргызстан ошолордун кайсы бирин колдонсо болот? Бул жерде коңшу өлкөлөр деле, алардын деле климаты бизге окшош. Алар деле ошол көбүрөөк күн энергиясын пайдаланышат, шамал энергиясын, гидроэнергетиканы пайдаланат. Бирок биздин деле алардан үйрөнө турган жактарыбыз бар. Алардын деле биз жактан үйрөнө турган жактары бар да. Бардык эле жерде азыр ушул
альтернативный источник энергии деп ошол жака көбүрөөк көңүл бурулуп атат. Мисал катары эми Турцияга көп эле элдерден барып келгендер көрүп атат, Европада жүргөндөр көрүп атат. Үйлөрдүн үстүнө жанагындай күн панелдерин коюп атат. Бул электр энергияны өндүрүп өздөрү иштетет. Күн панелдеринин сырткары мен айтам деп да унутуп калыптырмын, жанагы күн коллекторлору бар да. Ушундайды уктуңуз беле? Күн коллекторлор деген бул сууну, күн нурунан сууну ысытып, муну отоплениеге да колдонсо болот да. Бул деген аябай биздин климатта өзүн тез актай турган оборудованиелердин бири болуп эсептелинет. Ошондойду кое турган болсо, как отоплениеге дагы и плюс ысык сууга дагы пайдаланса боло берет. Мен бул боюнча рекомендация бере турган жактарым, мына бизде түштүктө, мына Ош шаарында көбүрөөк баягы хорика секторуна рекомендация берип кетмекмин да, ушунучу, ушуну колдонсо болот депчи. Себеби дегенде мына кафе, ресторандарыбыз көп, конок үйлөр көп, мейманканалар. Ошол жерде кайсыл жагына кирбесең эле көбүнчө аристонду иштетишет да. Даже жөнөкөй үйлөр деле. Бул аристон деген бул электр энергияны аябай көп жейт да. Ошонун ордуна күн коллекторлорун кое турган болсо, мен айтып атпаймынбы, ошол сууну ысытып берсе, просто күндөн ысытып алат да, ошону колдоно берет да. Бул как для горячего водоснабжения и отопления иштете берет. Андан сырткары бул жана күн панелдерин кошуп кое турган болсо, вообще сонун болмок да. Жакшы жыйынтык болмок десеңиз. Анда сизге эфир соңунда эркин эле суроо берейин. Ушул жаатта эл эмне кылыш керек, мамлекет эмне кылыш керек? Бул жактан эми биринчиден эле бул баасы кымбат болгондуктан элге бир аз кыйын да болушу мүмкүн, жөнөкөй элгечи. Именно бизнеске бул, мен ойлойм, өзүнүн ошого жараштуу чыгашаларын тез эле актап чыгарат да. Мамлекет тарабынан ушул нерселерди колдоп берсе, бюрократизмин азайтса жакшы. Менин сунушум үйлөрдү жылуулаш керек. Себеби дегенде биз энергиянын көп жоготуусу имараттардын эскилигинен көп жоготуп атабыз да. Себеби дегенде Союз учурунда курулган көп имараттар бар. Бул жалпы алганда 3/2 эмеси Союз учурунда курулганда без учета энергоэффективности салынган үйлөр бар да. Ошолор жылуулукту аябай көп жоготот да. Ошолорду мамлекет тарабынан биринчиден ошону колго алып туруп, утепление жактарын колго алса, анан жанагы ошол айтып кеткендей солнечный панелдер менен обеспечить турган болсо, ошол жакшы болмок да. Нурланбек мырза, рахмат анда сизге убактыңызды бөлүп, биздин суроолорго жооп бергениңиз үчүн. Кадырман телекөрүүчүлөр, биз бүгүн калыбына келүүчү энергия булагы деген эмне, анын кандай пайдасы бар, аны кантип мындай күнүмдүк жашоодо ушул нерсени колдонсо болот, ал ошол кайра калыбына келүүчү энергиянын түрлөрүн. Ушул жаатта Кирсев программасынын консультанты Нурланбек Ирисов менен маек куруп, адистен жууп алдык. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат, жакшы туруңуздар.